Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу Кыргыз Түштүк автожол мамлекеттик ишканасы тарабынан учурда Өзбекстан менен Кыргызстанды бириктирүүчү Өтүкчү көпүрөсүнүн курулуш иштери 90% аяктап калды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыркы учурда үстүңкү катмарда асфальт төшөө жумуштары жүрүп жатат. Буюрса 9-май күнү Өзбекстандын Сооктул айылдарын, ал эми Кыргызстандын Актурпак айыл өкмөтүн бириктирген Өтүкчү көпүрөсү ишке берилет. 9-май күнү каттам жүрүп баштайт. Кыргыз автожол Түштүк мамлекеттик ишканасына караштуу номер 46 жол тейлөө мекемеси тарабынан аткарылган бул көпүрө 72 метр узундукта курулган. Жумуш март айларында башталган. Курулуш биринчи эле этабы бул суудун нуктарын буруп, астыдагы бетон курулмаларын жаңыдан куруп, андан кийинки этап бул мосттун өзүн көтөрүү, подпорный стенкаларын. Андан кийинки этабы бул плиталарды басуу. Андан кийинкилери бул үстүнө стяжка куюп, эми акыркы этабы бул суу өтпөш үчүн тол салынып, асфальт катмарын басуу. Жолдун абалы начар болгон, көпүрө аварийный немеде турган. Каттам жүрүп турганбы? Каттам бул жерде жалаң жеңил унаалар үчүн гана каттам болгон, оор жүк ташуучу унааларга каттам болгон эмес. Эми бул мостубуз буюрса чоң жүк ташуучу машиналарга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт жүргөнгө. Буюрса 9-май күнү ишке берилет. Азыркы убакта 90% бүтүп калды. Эки элди байланыштырган көпүрө Кожишкен дарыясынын үстүнөн өтөт. 1981 жылы курулган бул көпүрө узак жылдар пайдаланылып, эскилиги жеткендиктен кайрадан жаңылоого муктаж болгон. Натыйжада республикалык бюджеттин эсебинен көпүрө курулду. Жаңы көпүрө жергиликтүү тургундардын каттамын жеңилдетип, аймактар аралык байланышты бекемдөөгө өбөлгө түздү. Мындан тышкары, кошуна өлкөнүн чек арага жакын жайгашкан айылдардын жашоочулары да көпүрөнүн жаңыланышына ыраазычылыгын билдиришүүдө. Бул көпүрө эки элди бириктирген жол болгон. Бул жол аркылуу Өзбекстан жарандары Ферганага барып, Кыргызстандын жарандары бизге келип, той мааркелерге барып турушкан. Азыр болсо жол 25 чакырымга чейин алыстады. Эми бул көпүрө ачылса дагы жолубуз жакын болот. Достугубуз дагы да күчөп, эки элдин ынтымагы жогорулайт. Азыр жол узак болду, о Лембир тамондан энди 20-25 километр узаклашып кеткенdim. Азыр бул ачылса эртеге yana yolumuz yaqin bo'ladi, yana bordi keldi bo'ladi. Учурда көпүрөнүн үстүңкү катмарын асфальттоо иштери жүрүп жатат. Жакынкы күндөрү объект толук пайдаланууга берилери күтүлүүдө.